Doktor bağladık. Төртөсүндө чоңойгондо ким болуу керек сен? Doktor. Доктор болбосу келет аянга. Arkadaşlarım Atatürk. Кататыр коюп атасыңбы? Психолог косасыңбы? Ариана Нурдинова 4 жашта. Ал 4 айлык кезинен тарта укол тамчылатма алып, такай дарыгерлердин көзөмөлүндө. Себеби ага тромбостения гланцмана деген диагноз коюлган. Апасы аны такыр кароосуз калтырууга болбой турганын, кокусунан жыгылып же мурду канай турган болсо, канды токтотуу дээрлик мүмкүн эместигин айтып көзүнө жаш алды. Саламатсыздарбы? Менин атым Кайыргүл. Кызым 2020-жылы төрөлгөн, өзүм болсо 2016-жылы турмушка чыккан болчумун. Өзүбүз Ысык Ата районуна караштуу Эпкен айылында турабыз. Кызымдын аты Ариана, өзүмдүн атым Кайыргүл, Ариананын мамасы болом. Кызым 4-тө, кызым төрөлгөндөн баштап эле ооруп келет. Денелери көгөрүп, денелеринде сыйып чыгып, төрөлгөндөн бери эле ооруп келет да. Диагноз болсо тромбостения гланцмана деген диагнозда. Анан врачтар айтышты, ошо айыктырса болот депчи кызымды. Анан мурду канаса дагы токтобойт да. Бирдер урунуп калса, артынан обязательно бирөөбүз жүрүшүбүз керек. Анан баладай болуп дагы ойной албайт, садикке барбайт. Артынан обязательно бирөөбүз жүрүшүбүз керек. Анан мурдуна канаса дагы токтобойт да. Обязательно дароо эле больницага барышыбыз керек болуп калат. Анан капельница алат, кызым кыйналат. Кызымдын кыйналганын көрүп, кызымдын ордуна мен оорусам болмок дейм да. Анан эч кимге мындай сыноону каалабайм, эч кимдин кызы оорубасын. Ооба, төрөлгөндөн бери эле ошо көгөрүп ушинтип ооруйт да анан. 4 айдан баштап эле эмеге бардык, больницаларга бардык, жалга бардык. Анан жакында эле 3 жашында эмеге бардык, Алматыга бардык. Алматыдан ошо диагноз коюп беришти. Анан Турцияга барып, пересадка костного мозга жасатыш керек экен да. Сөөк чучугун трансплантациялоо операциясы Кыргызстанда жасалбай турганын айткан чоң апасы Туркиядагы донорго кезек келип, бирок каражат жетишпегенинен улам ал донордон да кол жууп калуу коркунучу бар экенин айтып, акыркы үмүтү элде экенин кошумчалады. Саламатсыздарбы? Менин атым Сагыналиева Айнура, Ариянанын чоң апасы болом. Ошо неберем келиним айткандай эле төрөлгөндөн баштап ооруйт. Ушун денеси көгөрөт, мурдан кан кетет. Ошон үчүн кыргыз элиме кайрылып отурам. Кайдеги карабай, көп түкүрсө көл болот деп, кыргыз эли менен айланса болот экен. Да акча чогултуп атабыз, бирок суммабыз жетишпей атат. Кудай буйрса донорубуз чыкты. Ошо донорубуз чыкканда ошо акчабыз тезирээк чогулуп Турцияга барып калсак жакшы болмок. Бекер донорубуз дагы башка бирөө кетип калса, көпкө күтүп калат экенбиз дагы донор чыккычачы. Эмне дейм анан ушу неберем балалык күнү балалыкта өтсө деп каалайм да. Садикке да бара албайт. Садикти көп айтат, аябай. Садикке барып келейинчи апа депчи. Анан мектепке барасыңбы, Кудай буйрса деп коебуз. Чуркаганга болбойт, көп ыйлаганга болбойт. Көп ыйласа көгөрүп кетет денелеричи. Анан ушунун аркасынан эле бир киши постоянно болобуз. Жыгылса, мурундан кан кетсе, такыр токтобойт. Ушундай катуу агат. Шаарга тез арада жетишибиз керек. Тез арада жетпесек, жетишпей калышыбыз да мүмкүн да, кан катуу кетсе. Ошон үчүн мен кыргыз элиме кайрылгым келип турат. Ушу кыргыз элинин жардамына аябай муктаж болуп турам. Кыргыз элден айланса болот экен. Ошо тез арада барышыбыз керек болуп турат. Суммабыз жетишпей турат да. Суммабыз толук болсо эле кетет элек. Ушу кызым батыраак сакайып кетсе, ушунун өмүрүнө өмүр кошуп колдоп беришсе дейм да, кыргыз элимчи. Көп эле интернеттен деле көрөм.
канча кишиге кыргыз элим канча баланын ден соолугуна жардам берип канча эл айыгып атат. Өзүм айткандай эле ушу кыргыз элден айланса болот экен. Кудайым буйрса менин да небереме ушул менин көлөкөм, ушул менин жашоом дегендей жашоосуна жашоо кошуп жардам бериңиздерди көптөн көп суранат элем да мен дагы. Улуу неберем донор болот деп эметсек жарабай калды аныбыз. Анан международный издеп таптык, Кудай буйруса. Ошону эми кое бербешибиз керек да, суммабызды чогултуп. Түркияда жасалуучу бул операция $80,000 турат. Учурда бул сумма толук чогулуп бүтө элек. Андыктан Ариананын жакындары кайдыгер эмес жарандардан кол кабыш кылып, кызыбыздын жашашына салым кошууну суранышат. Кызым болсо ошо чуркаганда болбойт, кызымачы балдар менен дагы ойной албайт, ойносо дагы биз карайбыз, карашыбыз керек да артынанчы. Өзү да тартынып турат да, ооругандан, ошону ооруган себебинен өзү да тартынып турат. Базышы дагы Ооба, бул кечирээк да басты кызым, анан сүйлөгөндө да кечирээк болду, анан ошентип кыйналып турабыз азыр. Кызымдын дагы ошо жакшы болуп кетишин каалайм. Эртерээк барып айыгып келишин каалайм. Кадимки эле кыздар балдарга окшоп аралашып ойношун каалайм кыздар балдар менен. Ооба, бир гана үйдөн жолдошум иштейт, ал дагы тапкташыгам ошо кызыма жумшайбыз баарын. Ошо кызым айыгып кетсин деп эле, кызыма деп чогултуп атабыз акчанын баарын, сатканыбыздын баарын саттык. Ошо жакындарыбыз да чогултуп атат, ошо колунан келишинче баары жардам берип атат. Баарына рахмат. Баарына кыргыз элимде дагы жардам берип атышат баары. Кайдыгер карабай, баарына рахмат ошо. Мен дагы иштей албайм, ошо кызымды караш керек болот, анан күнү түнү караш керек болот, кызымдын артынан постоянно бирөөбүз жүрөбүз да. Ошондуктан мен да иштей албайм азырынча. Ошо бар эртерээк айыгып кетишин каалайм кызымдын. Кызым да өзү эме сүрөт тарткан жакшы көрүп атат, дагы жакшы көрүп атат. Мен доктор болом деп калат, анан ошо айткан максаттын орундалышын каалайм. Папаны жакшы көрөсүң, Атанычы? Атаны да, Папанычы? папаны дагы, Менчи? сен дагы. Биз былтыр августта барганбыз. Ага чейин бияктан 4 айына чейин билген жокпуз бул диагнозду. 4 айында көгөрүп баштагандан врачка алып бардык, Восток, Красный Востокко өз немебизге. Алар жалга жиберди, гематологияга. Ошол жактан анан под вопрос коюшту, тромбостения глянцмана, признактары ушундай депчи баары. Анан алар Москвага же Алматыга баргыла деди. Анан биз ошондон бери эле мындай жүрүп, анан могу августта кайра жиберишти. Августта Алматыга барып, анан точно диагноз коюлду, тромбостения глянцмана деген. Ал пересадка костного мозга бул Кыргызстанда жок экен да, биякта жасалбайт экен. Ал только Турцияда жасалат экен. Ошо менен Турция менен кабарлашып, ак менен келишим түзүп, сүйлөшүп, алар баасын айтты, $80,000 болот деп. Эгер өзүнүн неберебиз жарап калса $65,000 болмок экен. Жок, Кудай буйрса кыргыз эли менен чогулуп атат. Дагы калган жетпеген акчасы да чогулуп берсе, эртерээк барып операциясы ийгиликтүү өтүп, кызым айыгып келсе экен деген үмүттөбүз баарыбыз тең эле. Күндөн күнгө убакыттан уттуруп жаткан Арианага жардам берүүнү каалагандар төмөндөгү номерлер аркылуу байланышса болот.